Çeyrek kılım ötse aradan, orup durat jarat çırkap kanagan, düşke kiret kandu soğuş apaat gün, tınçtık, bakıt her birimiz samagan. Biz orundap, meken koygan talaptı, bütün jerde jigit burçun atkardık, jakşı үйрөнүp колдонгону жаракты, soğuşlarda, tozottordo takşaldık. Dostları kaldı, kırçın japçaş çağında, toyda oynop, bala körör mağalında, apalardın gözü ıydan kör boldu, ыйлап жүрүp müzelördün yanında. Tarıkta sen batır bala çumoksun, tiri bolsоң arabızda bolmoksun, alıp kelip tübölü göt aldında, gül destеңди ызатарда коймоксуң. Тынчтык кандай бакыт экенин Эркиналы Нурматов жакшы билет. Чыныгы аскер, полковник намын өзүнүн эрдиги жана каны менен актаган биздин каарманыбыздын өмүрүнүн бир бөлүгү согуш майданында өткөн. Афганистан, Тажикстан, Баткен куугалаңы, Ош окуялары. Кайсы жерде болбосун мекенин коргоону биринчи орунга коюп келген. Кичинекейинен эле аскер болууну кыялданган биздин каарманыбыз өз максатына жеткенин сыймыктануу менен айтып берет. Алманын мекени болгон ноокаттын кулуну дүйнө жүзүн кыдырып, мекени кайсыл жака жөнөтпөсүн, кайсыл жерде болбосун, совет, кийинчерээк кыргыз армиясынын чыныгы офицеринин аброюн көтөрүп келген. Аскери кишиси болгонго 4-класстан баштап, ошол жаш кезинен кызыккам. Туугандар армиядан келген болсо, аскерден келишсе, алардын фуражкаларын, ремендерин, формаларын, значокторун алып келип чогултуп, бир 20-дан ашык формам болчу. Алып келип, баягы чоң залга илип коем, эшилгарым апам кыжыр келген бар, чогултуп алып берет, мен кайрап келип илип коем. Ошентип жүрүп, 7-8 класстан баштап мен күнүнө 10 километрден ашык чуркайт элем. Мына пенсияга чыккандан кийин чуркабай койдум. Ага чейин болсо, солдаттардын алдына түшүп алып, күнүнө кар жаап атабы, жамгыр жаап атабы, мөндүр жаап атабы мен кылып айтам. Күнүнө 5-6 километр обязательно чуркап келчүмүн. Ошон үчүн мен ошол апам айткандай каныма сиңип калган болуш керек. Мен башка профессияны даже элестете албайм да. Бирок мына аскер профессиясы мен үчүн балыкты сууга салгандай. Ташкенттеги жогорку жалпы аскердик командалык окуу жайы Эркиналы Нурматовдун жалындуу жаштыгынын чоң бөлүгү. Бул окуу жайды бүтүргөн кичи лейтенанттын алгачкы кызмат өтөгөн жери Москва аскердик округу. Анда Эркиналы Нурматов мотоаткычтар ротасынын командири болгон, бирок жай турмушту согуш бузат. 1987 жыл Афганистан, Газни аймагы. Бул жерде биздин каарман чалгындоо ротасын жетектеп, көптөгөн атайын операцияларды пландап, жананы ишке ашырып келген. Каарманыбыз азыркы күнгө чейин Афганистандын тоолору, кичинекей кыштактары жана ашуулары көз алдында тартылып турганын айтат. Ошол мезгилде Газнидің түштүгү Кандагар, анан Пакистан жагында Пешавар направлениясында дагы көп согуштар болуп аткан маал эле. Ошентип Афганистанда 1,5 жыл кызмат кылдым. Бир нече жолу өлүмдөн калып, душмандын огунан жарадар болгон. Бирок эң негизгиси ал өзүн эмес, кол астындагы 18-19 жаштагы жоокерлерин ойлоп, аларды аман эсен алып калуу болгон. Бир жылдын ичинде 4 жолу чоң армиянын масштабындагы операцияларга катыштым. 19 жолу душмандын арасында чалгындоо иштерине бардым. 100 жолдан көбүрөөк болуш керек. Жанагы материалдык баалуулар ташыган, оглар ташыган, орал-жарак ташыган колонналарды атайын сопровождение кылып, 100дөн ашуун ошондой эмеге катыштым. Андан тышкары баягы отцепление деп коет. Согуш болуп атканда айылдарды коргоп турганга ичинен душмандар чыгарбай, ошондой майда барат. Бергеден бир 10дон ашык жол катыштык, анан полктун мындай кичирээк операцияларда 17-16 болуш керек, ага катыштым. Эркиналы Нурматовдой Кыргызстанда чыныгы баатырлар аз. Анын эрдигин тастыктаган көкүрөгүндөгү 2 кызыл жылдыз ордени. Бул сыйлыктар каарманыбыз үчүн өзгөчө сыйлык. Афганистанда жүрүп
2 жолу Кызыл Жылдыз ордени менен сыйландым. Анын бирөөсү чалгындоо иштеринде көрсөткөн уюшкандыгым, эр жүрөктүүлүгүм дегендеримде барды болуп туруп биринчиси болду. Экинчиси Хост деген провинциясына 1988 жылы 79 ноябрдан баштап 89 февралдын 22-сине чейин ошол жакта Хост деген операцияга катышып, ошол жерде көрсөткөн эдиктерим, уюшкандыгыбызды өткөргөн, жанагы коюш коюлган тапшырманы жакшы аткаргандыгым үчүн экинчи жолу Кызыл Жылдыз ордени менен сыйландым. Афганистандан келген соң кайра Москва аскердик округунда, андан кийин Германиянын Вурсен шаарында мотаткычтар батальонунун командири болуп турган кезде Советтер Союзу ыдырап, 1992 жылы өз мекенине кайтып келип, өзүнүн күжүрмөн тажрыйбасы менен жаңы түптөлүп келе жаткан кыргыз армиясына салымын кошот. Кыргызстанга жакында армия куруп болуп атат, уже бөлүнүп атабыз, неме кылабыз деп сөз болуп аткан. Апрелдерде, себептен майдын 29-уна барып биз бөлүндүк да юридическалык. Бул жак келгенден кийин мен айттым, мен Ошко мына биринчи бригада деп коебуз, ошо мутакчылар бригадасына, тоо аткычтар бригадасына келип командир батальон болдум. Ошол мезгилдеги Ош гарнизонунда эң чоң должността кыргыздарда мен болчумун, командир батальон деп. Калган батальон дивизиондордо бардык орустар, украиндер, башкалар болчу. Бирок тынчтык күндөр көпкө узабайт. 1994 жылы каарманыбыз Тажикстандагы граждандык согушта тынчтыкты орнотуу үчүн өзүнүн офицердик милдетин аткарат. Андан соң Эркинали Нурматовдун жашоосуна террор менен күрөшүү жаңы барак ачылат. Тажикстандын түндүгүндө, Лейнабадда, Хаджентте өздөрүнүн арасында граждандык согуш башталып кетип, ошол жерге дагы Кыргызстандан атайын техникалар менен биринчилерден болуп жардамга мен бардым. Мен башчылыгымда. Ал жерде 1-2 ай жүрдүк. Тажикстанда болгондон кийин Тажикстан түштүгүндө Харох Ишкашим деген жерлер бар. Ошол жерге дагы баягы миротворец батальон деп коет, ошонун күчтөрү менен барып, оперативный группанын составында 2 жолу барып келгем. Андан соң Кыргызстанга террорчулар тобу бастырып, Баткен коогалаңы башталгандан тарта бүткөнгө чейин Баткен жана Чоңалайдын ашууларында жанкештер менен салгылашууга катышып келген. Баткен окуясында Баткенде 3,5 жыл болдум. 3,5 жылда Баткен багытындагы, чегарадагы жана аймактардагы акыбалдын баарын өзүм бутум менен барып көрүп, текшерип, алардын жаза турган эмелерин жазып, отчетторго тактап мыгылгам. 2010 жылы Ош Жалалабад окуяларында да Кыргыз Республикасынын күч түзүмдөрүнүн бириккен ыкчам штабынын башчысы болуп, 2 боордош элди тынчтыкка чакырып, мындай окуялар кайталанбас үчүн күчүн жумшаган. Ошол Ош окуясында дагы бир кызык нерсе, мына Афганистан согушунун ардагерлеринен түзүлгөн батальон курдук. Аябай рекордтук срокто, себеп дегенде бул мурдагы эмеси боюнча 3 суткада строго туруп ишке кириш керек эле. Биздики 8,5-9 саатта уже жоокерлер 13 постто Ош шаарынын ичинде туруп калышты. Бул орден жана медалдар тирүү эстеликтей. Ар биринин артында өзүнчө тарых, өзүнчө эрдик. Бирок эң негизгиси мекенин жана тынчтыкты сүйүү турат. 60 орден медалдарым бар. 60-ынын 6-оосу орден, калгандары медалдар жана төш белгилер. Мунун арасында эң немеси айтканда мына бул 2 жылдыз Кызыл Жылдыз ордени. Булар экөө тең ком менен, деңиз оолугу менен жарадар болуп, тердеп, бышып, күйүп, контузия болуп жүрүп, эң жогорку деңгээлдеги орден ушулар. Казакстанда 2 жолу Кызыл Жылдызы бар адамдарга генерал, анан кийин Казакстандын баатыр деген наам беришти. Биздики андай кыла албайт, түшүнбөйт армияны даже. Анан кийингилери мына алдыңарда турат, төшүмө илип алсам батпай калат деген ой менен ушундай кече жасаттырып 3-4 күн болду, мен иним алып келип ушуну неме койдук, жабыштырып. Ошондо жанымда азыр 2-3, жакта 4-өсүнүн турат, калганын бардыгы бул жака түштү.
Бүгүн 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү. Эркинали Нурматов үчүн бул күн эки майрам. Анткени тагдыр өзүп каарманыбызды аскер кылып жаратып койгон десек болот. Себеби бүгүн каарманыбыз 60 жашын белгилеп отурат. Учурдан пайдаланып, биринчи айта турганым бул өз армиясын бага албаган эл, мамлекет аягына келгенде өзгө элдин, өзгө мамлекеттин армиясын багат. Ошон үчүн биринчи каалоом биз ошо мамлекетибиз аскер кызматкерлерине, мекен коргоочуларга өзгөчө көз караш менен карашса. Булардын жооктордун баарын тактап ордуна койсо. Анан бүгүнкү немеден пайдаланып жалаң аскер кызматкерлерин эле эмес, эркектердин баарын армияга барбаса деле келип турган мекен коргоочулардын күнү менен куттуктаймын. Аскер айымдарын айрыкча булардын кызматтары анча көрүнбөгөнү менен булардын аябай эбегейсиз чоң кызмат кылышат, аны эске алышыбыз керек. Ошон үчүн аларга дагы ден соолук, жетишкендик, согуш болбосун, аталар, энелер балам деп, балдар, кыздар атам деп ыйлап калбасын. Барыңарга чоң ийгилик.